Стоп кадр программасынын демеушүсү Этномедиа онлайн кинотеатры 500дөн ашык кыргыз тасмалары жана сериалдары эми бир жерде телефондон, телевизордон же компьютерден дагы көрүүгө ыңгайлуу. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бул чыныгы окуябы же токулган окуябы же кандай? Ошол актерлорду кыялданганбыз, ойлоп койгонбуз. Идея жаралып аткан эле. Идея жаралып аткан. Группалаштагы экен да көрсө. Чогуу окуган экен. Дана химия болгон турбайбы бири-бирине. Камераны күйгүзгөндө илеп берет. Стоп дегенде кадимде бүттүбү деп. Кадимгидей чыныгы. Профессионалдардан да күчтүү го. Уялып кетесиң. Кеткен эң чоң чыгым эмнеге жумшалды? Бардыгы кымбаттап кетти. Ошо үчөөңөрдү ким жана эмне бириктирди? Ал бизди азыр угуп келептир жолдо. Жакшы, ысык салам. Дани. Салам. Дончик. Бул кино эч кандай эч нерсени пропаганда кылбайт. Бул болгону үй бүлөнүн бекемдиги жөнүндө. 1, 2, 3. Стоп белгиси жаңырды. Мына сага. Саламатсыздар бардактуу угармандар. Кыргызстан Ондор радиосунун түз эфиринде кино дүйнөсүнүн кызыктарын баяндаган Стоп кадр программасы. Студияда мен Арсен Курамаев. Бүгүн биз кадрды токтотуп экрандын ары жагынан эмес, ар бирибиздин жашообузга тиешелүү болгон терең темага токтолобуз. Жашоо өзү чоң кино деп коет. Анын эң башкы жанры бул үй бүлө албетте. Ал эми 14-майдан тарта өлкөбүздүн бардык кинотеатрларында жарык көрө турган «Экөөбүз» аттуу жаңы үй бүлөлүк драмасы тууралуу сөз кылабыз. Бул тасма жөн гана окуя эмес, бул күзгү. Сиз менен биздин мамилебизди чагылдырган күзгү десек дагы жаңылышпайбыз. Тиешелүү меймандарыбыз бар, таанышалы. Бул меймандар студияга келгенде эле жаркылдап жайнап аябай мындай сүйүнүү менен кабыл алам, анткени мындай өзүбүздүн бир туугандардай болуп калдык го, жигиттерибиз дал ушул тасманын продюсери Жыргал Талантбеков жана режиссеру Динмухаммед Орозбеков жана идеянын автору Саламат Калыбек уулу. Саламатсыздар жигиттер, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Ден соолук иштериңер жакшы? Жакшы. Биз абдан көргөнүбүзгө, студиядан жолугушканыбызга абдан кубанычтабыз. Мындай Инстаграмды, социалдык тармактарды карап көрө турган болсок, силердин эмгегиңерге бали дейт элек, чындап эле. Улам идеянын үстүнөн идея, ошол баары деле театр анын баардыгын баягы айкалыштырып, ошол кинону баардыгын мындай кооз коллаборация кыла алат экенсиңер, ошонун баардыгын көрүүчүлөргө мындай тастыктадыңар деп айта алабыз да, ишенимдүү түрдө. Эми сиздерге суроо берейин чет-четинен, режиссер сиз баштап берет окшойсуз, экөөбүз бул чыныгы окуябы же токулган окуябы же кандай, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Бул токулган окуя негизи. Мындайча айтканда көбүнчө эсеси. Эми жашоодо деле мындай нерселер көп. Ар ким балким окшош историялар болушу мүмкүн. Основной бул токулган окуя. Микс деп койсок болот. Микс деп койсок болот. Бул бирөөнүн окуясынан алып, жактын окуясынан алып, анан баарын кошуп, Саламат ошонун баарын башына батырып, анан бизге бергендегиси да. Саламат, идеянын автору катары айтсаң, негизи канча убакытта жаздың? Бул негизи жазылышы бул башка Тынчтык Бугучиев деген байкебизге да ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Ошол байкебиз жазып берди бизге, кагаз түрүнө түшүрүп, анан өзүбүздүн ошол киного ылайыктап жазып берген Тынчтык байке. Негизи идея бул эмнеден келип чыккан деген башына токтолсок, идея бул баягы азыркы учурда көп ажырашууларды мындай көрүп калып атабыз, жакындарыбыздын арасында да болуп атат. Анан эң эле мага ушул жүрөктү ооруткан нерсе, ушул нерсеге көп бир аз кайгырчу элем. Эмне болуп эки ажырым жолго түшүп калдыңар дегенде биз бири-бирибизди түшүнбөй калдык деген сөзгө мен бир аз ушуга кошулбай жүрдүм да көпкө чейин. Ушул нерсе ойлондуруп жүрдү. Анткени эми мейли экөөңөр бири-бириңерди түшүнбөй калыпсыңар, бирок ортодогу балдар эмне болот, ошолорго бир боорум ооруган ниетте ушу кичинекей балдарга ооруп, анан эң башкы максатыбыз эч ким ажырашпасын, эч ким эки ажырым жолго түшпөсүн. Бул эми кыска өмүрдө бирге бактылуу өмүр сүргөнгө жетсин деген ниетти бир ойлонуп көргөнбүз. Сон негизи ниет, ушундай ниет менен тартыла турган тасма менимче эч убакта минуска кетпейт болуш керек да, Ошол продюсер катары Жыргал мырза, негизи бул коммерциялык долбоорбу же мамлекеттикпи, ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз. Бул мамлекеттик долбоор. Биздин ажообуз курултайда ушул ажырашуу темасын көтөрдү эле. Анан Саламатта ушундай идея бар деп айтып калды. Анан биз ошо Кыргыз фильмге барып, азыркы жетекчиси Максат Жумаевга терең ыраазычылыкты билгизебиз. Ошол кишиге алып барып, ушундай сценарист бар деп
көргөзсөк, ал болсо ошо көркөм кеңешке салып, биздин чыгарма ошо аякка жактырылды. Анан ошентип этаптан өтүп азыр даяр болуп калдык. Сону баягы неме экөөбүз деп мындай кыска мини деп коебу, сиздер тартып атканы. Ошолорду кандай, кимдин идеясы болду ошол, мисалы? Жарнама негизинде бирок көрүп алып аябай мындай улам ээрчип кете берет экенсиң да. Ооба, муну дагы айта кетпесек болбойт. Ошо эфирден пайдаланып ошо Элзар Тиленбаев ошолорго ыраазычылык билгизебиз. Ошол киши бизге азыр жардамдашып атат, чогуу отуруп мындай кылалы, тигиндей кылалы деп, ошол кишинин демилгеси менен тартылып атат ошол Instagram. Сону болуптур ошол. Аябай мындай өтүмдүү болду, ар жагында, аяк жагында экөөбүз деп карачы кандай сон. Барып эле барып көргүм келет да, көптү күткүм келет чындап эле. Жакшы, угармандардан да суроолорду берели, суроолорду күтөлү э. 0701531066 WhatsApp номерубуз кызматта баса. Бул жигиттер бизге жөн келген жок, атайын билеттерди да таштап келишти. Ал билеттер дагы буюрса ушул саат ичинде дагы уруксат этсеңиздер ойнотолу э. Жалпы угармандарга WhatsApp номерубуз 0701531066 жана ошондой эле Стоп кадрдын башкы медиа өнөктөшү Этномедиа онлайн кинотеатр экенин баса белгилейбиз. Дал ушул май майрамдарына утурлай 5 хит кино жарык көргөн дал ушул онлайн кинотеатрда. Бул жолу сиздер үчүн Оюн, Өч 2, Битир 2, Кара Дуа, Мастан жана Казак киносу Ашыкмын сага деп аталган тасмалар кошулган экен. Каалаган убакта, каалаган жерде көрсөңүздөр болот. 14-майдан баштап буюрса бардык кинотеатрларда көрсөтүлө турган Экөөбүз деп аталган ошол үй бүлөлүк драма тууралуу сөз кылып атабыз. Сиздер дагы оюбузга ортоктош болуп турсаңыздар болот. Алдыдагы мүнөттөрдө дагы оюнду дагы ойнотобуз. Угармандарга жана өзүбүз делген суроолор бар. Негизи Димухаммад актерлорду тандоодо алардын сырткы келбетине карадыңызбы же ортосунда химия, бири-биринин түшүнүүсүнө карадыңызбы? Ошол боюнча актерлук жалпы курам боюнча сүйлөшүп кетсек. Актерлук курам деген негизи көп нерсени чечет. Анткени кинонун мындай айтканда көп пайызын актерлор элге тартуулайт. Ошондуктан актерлорду тандоодо чындыгында оңой эмес болот. Ошондуктан актерский мастерствосуна карайсың биринчи очередь. Айнан эми ал жерден деген биз сценарий жазып аткан учурда эле, жазылып аткан учурда эле баягы үчөөбүз мындай ойлонуп, кимди ойлойсуңар деп сүйлөшүп отурганда эле ушул азыркы Элдияр Жарашев анан Айнура Качкынбек кызы ушул актерлорду кыялданганбыз, ойлоп койгонбуз. Идея жаралып атканда эле. Идея жаралып атканда эле, сценарий жазылып аткан учурда эле ойлонгонбуз, ушул экөө ойносо депчи. Анткени экөөнүн возрасту да бир, экөө пара болуп дагы аябай жакшы жарашат болуш керек, ортомунда. Анан еще биз билбеп, мен билчү эмесмин, анан кийин тааныша келгенде экөө группалаштак экен да көрсөк. Чогуу окуган экен. Дана химия болгон турбайбы бири-бирине. Анан чындыгында мен бул кишилер менен иштешип чындыгы мастер экенин түшүндүм. Аябай жакшы болду, Кудай буйрса. Сону дагы ким, кайсы актерлор катышты? Ошол боюнча дагы. Анан кичинекей балдар бар. Азыркы Шайыр Касымалиева эжебиздин студиясында, ал эжебизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыркы учурда негизи эле биз эле эмес, кино студиялардын баардыгын эле көбүн эсе жаш балдарды бүт ошол Шайыр эжеден алабыз. Ал эже балдарга аябай жакшы тарбия берип атат, жакшы окутуп атат. Ошол жактан Карим, анан Даткайым деген жаш биздин главный геройлор бар. Ал экөө дагы буйрса элдер көргөндө тааныйт болуш керек. Аябай жакшы болду. Булардын мындай актерлук чеберчилиги дагы Шайыр эжеге чындап терең ыраазычылык. Анткени биз мындай таң калып аттык да, пробага барып, видеого тартып көрдүк, баардык балдар укмуш экен. Шайыр эже азыр могу жерден ыйлайсың дейт, камераны күйгүзөт, камераны күйгүзгөндө ыйлап берет. Стоп дегенде кадимкидей бүттүбү деп. Кадимкидей чыныгы. Профессионалдардан да күчтүү го. Уялып кетесиң. Сон. Угармандардан дагы жакшы суроолор, пикирлер келүүдө, анын баарын жеткирип суроолорду алып берели. Азыркы учурда дейт, комедиялар көп тартыла баштаган негизи. Анан алдын кирешеси да жакшы дейт. Эмне үчүн тобокелге салып драма тарттыңыздар деп жазган экен угарманыбыз. Бул негизи азыр мындай азыркы учурда баягы бир эле жанрды мындай элге таңуулагандагы эме болбой калды да. Анткени азыр бардык жанрды көрө билип калышты элдер. Кайсыл жанр болбосун, биздин кыргыз элине дагы ыраазычылык билдириш керек. Башка элдердин кинолоруна көңүл бурбай, ошо кыргыздын кинолорун ата мекендик өндүрүштөрдү колдоп атканына ыраазы болобуз. Анан азыр сону ар кайсы жанрдагыларды көрүп баштады. Мисалы драма тарткандан деле коркпойсуң, анткени ошол драманы деле көргөн көрүүчүлөр бар.
Ооба. Угармандар дагы жазып атышат, ийгилик каалайбыз экөөбүз тасмасы. Буюрса ойноткула биз дагы утуп барып келели деп жазгандар дагы бар экен. Сонун дагы билдирүүлөрдү, кат тилектерди калтырып берсеңиздер болот. Алдыдагы мүнөттөрдө биз анын бардыгын түз эфирге чагылдырып бергенге даярбыз. Аршыбызды улантабыз, угуп жатканыңыз Кыргызстан Оңдор радиосу. Биз болсо түз эфирде дагы пайдалуу маалыматтарыбыз менен да бөлүшөлү. Стоп кадр программасынын демөөрчүсү Этномедиа онлайн кинотеатры 500дөн ашык кыргыз тасмалары жана сериалдары эми бир жерде телефондон, телевизордон же компьютерден дагы көрүүгө ыңгайлуу. Жума сайын эң жаңы тасмалар, ошол жаңы тасмалардан 5 чыкты. Оюн, Өч 2, Битир 2, Кара Дуа 2, Мастан жана Казак киносу Ашык Мынсага. Каалаган убакта, каалаган жерде көрсөңүздөр болот. Эфирде Стоп кадр программасын мынарда улантабыз. Бүгүн экөөбүз аттуу тасма тууралуу сөз кылып атабыз. Тийиштүү меймандарыбыз продюсер Жыргал Талантбеков, дал ушул тасманын режиссеру Дим Мухаммед Орозбеков жана идеянын автору Саламат Калыбек уулу. Мырзалар бүгүн бизде мейманда. Угармандардан дагы же өзүбүздөн дагы мындай суроолор келип атат да, анын жалпы берели ушул жерден. Эгер көрүүчү тасмадан кийин эч нерсе дебей жон гана ойлонуп чыгып кетсе, бул жеңишпи сиздер үчүн, кандай дейсиздер? Жалпы ушул көрүүчүлөр кантип чыгышын каалайсыздар ушу кинотеатрдан? Ойлонуп чыкса биз үчүн жеңиш го. Эми ушул кинону көрүп бир жок дегенде 2 киши же 1 киши үлгү алып кете турган болсо, анда биз үчүн чоң жетишкен. Эми айтайын дегеним ошол жолдо кетип бараткандар болсо, кой болбойт экен деп артка кадам таштаса, биз үчүн чоң жетишкендик. Негизи мурун-дагы тасмаларды тарттыңыздар, мурунку тасмаларда дагы аябай мындай көрүүчүлөрдөн өтө мындай сонун билдирүүлөр, мындай видеолор бар, көрүп калып анан аябай таң бергем да. Анан кийин эсте калгандар кайсылар болгон мисалы? Эсте калган эле эң биринчи Керексин кино тасмасынын эң биринчи күнүндө болгон. Кино биз өзүбүз толкунданып кандай болот экен деп күтүп жүргөн кезде ошол кинотеатрга барып күтүп атканда ошол кинонун жарымында бир эже ыйлап чыгып бараткан да. Ыйлап чыгып анан ошондо ошол аябай эсте калган. Андан кийин эле ошол эле күнү анан бир жигит, бизди курактуу эле жигит окшойт. Анан биз дагы ушундай 2 ажырым жолго чыгып атканбыз. Бул кино мага аябай таасир берди. Мен эртеңдери буюрса барып жубайым менен жолугам анан ушул кинону чогуу көрүм келип атат. Жубайым таасир берди деген да. Мына сага карачы кандай сонун, аябай мындай сөз жок сүрөт деп коет го, аябай болсун. Тасманын баягы угармандар жазып атышат, тартуу аянтына эмоционалдык жактан эң оор болгон күн кайсы күн болду дейт. Дал ушул экөөбүз тасмасы тартуу учурунда. Негизи тартуу учур мен үчүн бул дебюттук режиссердук жумуш болгондуктан мен үчүн чындыгында кыйын болду. Оңой эмес экен режиссер болгон. Анткени баардык нерсени оюңда, мээңде сактап жүрөт экенсиң, көтөрүп жүрөт экенсиң. Анан эмоционалдуу жерлерден негизи кинодо бар. Анан ушул трейлерде бар. Эң башында ошол трейлердин башында бар. Ошол 2 жаштын үй бүлөнүн урушуп аткан кези. Биз мен үчүн аябай кыйын болгон. Анткени эмоционалдуу, анан урушту тартыш мен үчүн билбейм башкача болду. Анткени экөөнүн тең эмоциясын бирдей кармаш, анан үйдүн дагы локациясы башкача болчу. Прям коридордон тартканбыз. Комнаталарга кирип чыгып атып, жанагы бир моментти от начала до конца кармаш аябай кыйын болду. Ошол болду окшойт. Эмоционалдык жактан аябай көтөргөн кыйын болду. Жакшы. Анан эми саундтрек тууралуу сөз кылалы ушул жерден. Ушул саундтрек өзү Лаки жана ким? Саламат Калыбек уулу. Албетте экөөбүз деп аталган, бул боюнча сүйлөшө кеттели. Ооба, сөз онун өзүң эле келтиресиң дейм бул жигит. Жок, бул сөзү мага тандык. Лаки обон жазды, музыкасын жазды. Лаки негизи бул биринчи эле кинобузда, биздин алгачкы кинобузда дагы аябай чоң салымын, көмөгүн көрсөткөн ушул Нурболот Сагынбаев негизи Лаки деген кайман ат менен жүрөт. Анан ошол Лаки Керексиң деген ырыбызды чыгарган, бир күндө чыгарганбыз аны. Ошол эрте менен кирип кетишинде чыгарганбыз да, кечке чейин бүтүп калган. Мунусунда бир аз кыйын болду, анткени тема дагы оор. Анан ошого буну бир 2 күндө бүтүрдүк. Анан кандай болот экен деп ойлонуп атканбыз. Анан экөөбүз тема аябай жакшы экен. Экөөбүз дегенде баягы жубайлар бири-бирин киргизет экен. Анан ушул ырыбыз дагы Кудайга шүгүр азыр Instagram баракчада дагы акырындан өзүнүн угармандарын топтоп келатат.
Анан буюрса эми уксаңыздар дагы мен ойлойм сиздерге жагат деген ойдомун. Кинонун композитору дагы. Ооба, ай баса кинонун композитору дагы ошол полный биздин кинобузду баштан аяк музыкасын карап аткан бул Лаки. О, кандай сон. Таланттар бир жерге уюлушкан турбайбы? Анда эмесе дал ушул Лаки жана Саламат Калыбек уулу сиздер үчүн ырдасын. Түз эфирде экөөбүз деп аталган чыгарма. Кабыл алыңыздар. Мен экөөбүздүн сүйүүбүз үчүн күрөшөм. Кандай кырдаал абал болбосун. Sen geçirip koy, эгерде кайгы жүктөсөм, көкүрөккө капат болбосун. Бул жалгандын кыска күнүндө жашымды көрбөй көзүмдөн, өтсөм дейм ушул өмүрдөн. Биз биригип барын жеңилип kaldı debesin, göz artıp çatkan beregi. Biz ekövüz birigip bütündö, suyda bek turalı canım tömön düşürür. Biz ekövüz birigip bütündö, bikten düşür böyle canım bizdin suyunu. Oyga batıp bütün bari kalıp, gönlüm jogası sensiz avam tarıp. Kıynay canım gözden akan yaşın, katmaya çık barın, айтып берчи мен уайым. Бул жалгандын кыска күнүндө жашыңды көрбөй көзүмдөн, өтсөм дейм ушул өмүрдө. Биз биригип барын жеңилип калды дебесин, көз артып жаткан береги. Biz ekövüz birigip bütündö, suyda bek turalı canım tömön düşürür. Biz ekövüz birigip bütündö, bikten düşür böyle canım bizdin suyunu. Кыргызстан Ондор радиосунун толкунуна кошулган, толкунуна келген угармандардын баардыгына алкышыбыз чексиз. Оюн бир аз оюн уюштуруп коелу ушул жерден. Эгерде ушул экөөбүз деп аталган тасманын жабык көрсөтүүсү болуп калабы ошондой 13 май күнү 18:00 Космопаркта боло турчу. Ошол экөөбүз тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө 2 кишилик чакыруу билетин ойнотолу. Мындай кылалы, оюн шарты оп-оңой эле, эч кандай мындай суроо берип, тарых таржымалуу деп айтпайлы, жөн гана экөөбүз деп жаза бериңиздер. Биз ортосунда стоп деген белгини чыгарабыз. Ошол стоп белгисинде алдында келген ысымыз билдирүүгө биз сөз түрдө дал ушул экөөбүз тасмасына 2 кишилик чакыруу билетин беребиз, келиштик. Анда эмесе дал ушул экөөбүз тасмасы тууралуу, ошо тасманы тартууда кеткен эң чоң чыгым эмнеге жумшалды? Ошол боюнча айтып кетсек. Техникагабы, декорациягабы же дагы башкагабы? Оор суроо болду. Күтүлбөгөн суроо. Күтүлбөгөн суроо болуп кетти. Көп кайсыга баарын эле жакшы эле кетти го дейм байке. Анткени азыр баардыгы кымбаттап кетти. Мындан бир 4-5 жыл мурун бир $30,000 кино тартылса, азыр алындай эмеге тартылбайт. Тартылбайт, Караандабай да калат экен. Чыгым аябай эле жакшы кетти, баарына эле кетти, бирдей эле кетти ошо. Бирдей эле кетти. Жакшы, анан экөөбүз тасмасын эл аралык фестивалга алып чыгуу пландарыңыздарда барбы деп угармандарыбыз жазып атышат. Ооба,
ниетибиз да бар, чет жакка чыгарсак деген ойдо бар. Буюрса чыгарабыз. Сиз үчүн продюсер катары эң идеалдуу көрүүчү ким дейт? Жаш жубайларбы же тажрыйбалууларбы дейт? Менимче экөө тең го дейм. Неге дегенде эми азыр мен өзүмдүн деле бул башыман өткөн, өзүмдүн ата-энем менен башынан өткөн. Анан менин досторуман өткөн, туугандардан өткөн. То есть муну жаңы үйлөнөм деп аткандар дагы, үйлөнгөндөр дагы, тажрыйбалуу барлар дагы көрүш керек деп ойлойм. Анткени жана башта Саламат айтып кетпедиби, эми ортодо бири-бирибизди түшүнбөй калдык дейт. Кичинекей балдарды ким түшүнөт? Ортодо кичинекей балдар эле кыйын болуп калат экен да. Ооба. Менимче баары көрүш керек. Сон дал ушундай угармандардан дагы ийгилик каалагандар бар, буюрса Ош шаарына качан көрсөтүлөт деп жазгандар бар экен. Бардык кинотеатрларда 14-майдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында 14-майдан баштап жүргүзүлөт. Жакшы. Дагы да билдирүүлөрдү, кат тилектерди калтырсаңыздар болот. Анан жигиттер, сиздер негизи баягы үчөөңүз төртөң доссуздар да, мындай жумуш процессин сырткарыдагы, тышкарыдагы. Анан ошо үчөөңөрдү ким жана эмне бириктирди, мисалы? Мен негизи бул башыбызды бириктирген негизи Жыргал деп ойлойм. Жыргал баягы студент кезинен бери эле кино тартабыз, команда чогулабыз деп жүргөнүн билем. Андан кийин окууну бүтүп кеттик. Андан кийин дагы баягы үйлөндүк, жайландык, ар ким өзүнүн жумушун кылып кетти. Анан кайра эле баягы убакыт сааты келмейинче деген нерсе барбы? Ошол убактыбыз келди окшойт. Анан Жыргал кайра бир сунуш көтөрүп, ушундай анан Динмухаммедке жолугуп, Динмухаммед менен экөө мага чейин бул экөө бир эки жумуш кылып, анан кийин мага келишкен. Анан менде да биринчи мага кайрылганда мен дагы өзүмдүкүн студияда иштейм, Жыргал менен, анан эки ортодо калбаймбы, силерди таарынта албаймбы дегенде, жок, ал экөөнө тең жетишесиң, баарын кылса болот деп анан Жыргал ошентип чогулуп калдык. Анан чогулганда эле ошол Керексиң кино тасмасын биринчи тарттык. Биринчи ошол достук менен тартылган тасма. Сонун биздин ушул бизди колдоп аткан биздин бардык досторубузга терең ыраазычылык. Алардын ичинен өзгөчө баса белгилеп кетчү бул ушул Алишер Анарбек уулу, анан Элизар Тиленбаев, анан биздин ошол Керексиңден бери аябай бир да акча сурабай, таарынбай, кабагым кашым дебей ушу Даниэль деген актер бала бар. Группалаш досубуз болот. Ошого дагы терең ыраазычылыкты айтып койсок болбойт. Ал бизди азыр угуп келептир жолдо. Жакшы, ысык саламат. Дани, салам. Дани деп. Сонун. Дагы да билдирүүлөрдү, кат тилектерди калтырыңыздар. Эми ушул жерден дагы да жазып бериңиздер. Көп СМС билдирүүлөр келип атат. Бири-бири 3 мүнөт убактыңыздарды алып коелу эми. Мени сөкпөй туруңуздар, угармандар. Айылым деп аталган ырдестен угуп келели. Анда эмесе аздан соң дал ушул ырдестеден кийин маектин ортосунда стоп белгисин жаңыртам. Анда эмесе дал ушул жерден биз оюндун жыйынтыгын чыгарып коелу. Көптөгөн СМС билдирүүлөрдүн ичинен биз стоп белгисин азыр берер замат эле дароо экөөбүз аттуу тасманга жабык көрсөтүүгө 2 кишилик чакыруу билетти беребиз. 1, 2, 3 стоп белгиси жаңырды. Мына сага стоп белгиси жаңырды. Мына номурунун акыркы сандары ошондо 7766 менен аяктаган абонент. 84 СМС жазып калтырган экен да. Калган аракет көргөн замандаштардын бардыгына алкышыбыз чексиз. Сизди куттуктайбыз анда. Кол чабуулар менен 7766 менен аяктаган абонент, сизди куттуктайбыз. Азыр жалгыз ушул кезге келгенде жалгыз жетишпей калам да чиркин дүйдө. Мындай эме кылып коеюн. Белги кылып коеюн, көп СМС билдирүүнүн арасында таппай калышы мүмкүн. Баш бармакты сизге жөнөттүм. Сизге азыр эфирден сырткары бардык маалыматтарды айтып беребиз. Ким бирөө 109 СМС жөнөтүп салып турат. Буюрса, бул гана чек эмес. Эфирдеги шоулордон дагы ойнотобуз. Буюрса, сизге да буйруп калышы толук ыктымал. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетип калыптыр анда жигиттер. Экөөбүз тасмасы тууралуу сүйлөштүк, угармандарга дагы маалымат бердик. Мен ойлойм, ушундай тасмалар көп чыкса, демек биз баягы уучубуз кура эмес, жакшы ниеттен, ошонун бардыгы ниеттин бардыгы реалдуулукка айланып атканы, буга да каниет кылышыбыз керек, шүгүрчүлүк айтышыбыз керек. Эми эркин микрофон сиздерге. Кайрылуу каалоо тилек болсо айтып кетсеңиздер болот. Чоң рахмат ушинтип бизди эфирге чакырып койгонуңузга, ушул биздин жакында чыга турган кинобуз жөнүндө дагы тема кылып сүйлөшүп койгонуңузга дагы сонун болду. Негизи бул экөөбүздүн кино бардык көрүүчүлөргө тийиштүү көрүшсө деп тилек кылабыз. Бул дагы биз жакшы ниетте тартылган эми сабак алчу кино болсо биз үчүн чоң жетишкендик. Анан бардык кыргызстандыктардын бардык
элибизге. Тынчтык жана токчулук, молчулук, бөтө кырсыктан алыс болуп эле, ушундай жаркылдап жайнап эле жүз көрүшүп, жайдын күнүндө жайдагыдай маанайда жүрө береличи. Айтканыңыз келсин. Саламат өзүм Сакем деп коем да. Сакем кандайсың деп. Жакшы. Димухамед. Жыргал. Жыргал кел. Баарыңыздарга сиздин жамаатка Кыргызстан обондоруна терең ыраазычылык. Бизди ошо баштан бери, биз кичинекей чактан бери деп коеюнбу, ошондон бери колдоп келесиздер. Анан биздин угармандарга, көрөрмандарга баарыңыздарды Кудай буйруса 14-нөн баштап баарыңыздарды чакырабыз. Кыргызстандын баардык кинотеатрларында жүрүп жатат. Жана ошондой эле Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, өнүгө берели, өсө берели, эч ким оорубасын, эч ким эки жолго түшпөсүн. Чоң рахмат. Амин, айтканыңыз келсин. Димухамед. Албетте биринчиден сиздерге ыраазычылык, баарыңыздарга ийгилик. Сиздер дагы ушинтип элдин сүймөнчүлүгүнө айланып жүрө бериңиздер дайыма. Анан ушул кино жөнүндө ушул кино жана Жыргал айтып кеткендей, жок дегенде бир аз пайыздагы адамдар ушул кинодон үлгү алып же болбосо таасирленсе, бул биздин эң бир чоң ниеттерибиздин бири. Биз ошого жеткен болобуз. Ошондуктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Бул кино эч кандай эч нерсени пропаганда кылбайт. Бул болгону үй бүлөнүн бекемдиги жөнүндө жакшы бир тарбиялык мааниси бар жакшы кино болду деп ишенем. Ошондуктан баарыңыздарды чакырабыз буюрса. Анан элибизде тынчтык, жакшылыкта боло берсин, өнүгө берели, өсө берели, бөйдө Кыргызстан алыс бололу. Баарыңыздарга чоң салам. Айтканыңыз келсин. Негизи сонун сөздөр болду, эч кандай пропагандасы жок. Негизи ушундай тасмаларды биз да Кыргызстан обондору радиосу ар дайым кош колдогонго даярбыз. Анан ушундай ниетиңиздерде тартылган тасмалардын баардыгын сөзсүз түрдө Кыргызстан обондору радиосу иштешип колдогонго ар дайым күч аракетин сүйүнүү менен кабыл алат. Рахмат, бар болуңуздар. Аты жөнүм Арсен Курамаев. Мен болсо эртең тагда сиздер менен кайрадан жолугушам. Жаңы сааттан баштап Даян Маликов кызматыңыздарда болот. Жана ошондой эле дал ушул программанын башкы демөөрчүсү Этномедиа онлайн кинотеатрына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы да болсо.